Сонун, керемет. Алла разы болсын. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырды. Бул байкебиз Ош шаарыбызда, тагыраагы 2-Борбор калабыз Ош шаарында кайсыл булуң бурчунда болбосун, элдерге позитив, жакшы маанай тартуулап, мыкты деңгээлдеги дал ушундай кыргыздын гимнин, же болбосо Кыргызстанган ырларды, башка чет элдик музыкаларды дал ушул турбанын жардамы менен коштоп музыкалык өнөрүн кыргыз элине тартуулап келет. Бул Европа мамлекеттериндеги эле бир жакшы көрүнүш десек болот. Айта турган маселе бул эмес. Ассаламу алейкум, амансыздар бардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Тез жарыя каналы 2-Борбор калабыз Ош шаарындагы атайын дал ушундай мыйзамсыз снос болгон, кызыл сызыкка чыгып кеткен, жолго чыгып кеткен, же болбосо дал ушундай тротуарларга чыгып кеткен бузулуштагы мекемелердин чыгарылыштарын, же болбосо жакшы жакка өзгөрүп жаткан, жаңы салынган мекемелерди, сонун Кыргызстандагы жакшы жакка өзгөрүлгөн нерселерди чагылдырып көргөзүп беребиз. Бүгүн да болсо Арсамат Масалиев көчөсүндөгү дал ушул Рамазан соода маркети жагынан, торговый жактан дал ушул Аль-Бухари мечитине чейинки аралыктагы дал ушул мыйзамсыз болуп бузулган тагыраагы Ош шаардык мэриясы тарабынан каралып, кызыл сызыкка чыгып кеткен мекеме болобу, же болбосо магазин, мына сырткары соода түйүндөрү болобу, ошолордун баардыгын илетке келтирип, снос болгон жерлерди эскертип берип, мына ушундай курулуштарды жылдыргыла, тигиндей мындай деп айтылган жерлерди сиздерге бүгүн көргөзүп берели деп турабыз. Бүгүн 16 март, ардактуу кыргызстандыктар, күнгө жекшемби. Кыргызстаныбызда дал ушундай жаңы чыгарылыштар, жаңы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп жаткан учуру. Албетте, бузуу менен эмне чечилет дешиңиздер мүмкүн. Бирок буга чейинки учурлар Бангладеш, же болбосо ар кандай жолдун бир кыйын жагдайлары келип жаткан учуру, жолдогу бир терс көрүнүштөр, адамдар батпай, унаалардагы тыгындар, кыскасы өзүбүз түйшүк арттырып жүргөн учурлар экен эле да. Эми мына жаңы мэр келип, шаардагы тыгынчылык, же болбосо кыйынчылык жараткан жагдайлардын бүт баардыгын чечкенге аракет кылып атат. Биз да болсо жапыртел жардам берели. Мен дал ушул чыгарылыштарды жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп коюн. Бул жерде бул жерге чейинки атайын маркет чыгып кеткен болчу, тагыраагы мекеме тарабынан, Ош шаардык тарабынан, мэрия тарабынан четке сүрдүрүлүп, бул жерде могул жерге чыгып кеткен болчу. Көрүүчүлөр. Бардыгы ал жакта мыйзамсыз болгон жерлердин бүт бардыгын алдыртып, Ош шаардык мэриясы. Көрдүңүздөр де. Машындай деңгээлде жакшы иштерди аткарып атышат. Эми элдер тыгын болбой, кеңири могул жерден могул чейин тротуар кеңейип калды. Мурундары саташ буташ болуп, бут тийип, тигинтип мынтип аралашып кетчүбүз да, кыйналыпчы. Бул жактагы эме болчу, кыйынчылык болчу. Мына дарактардагы, эми дарактардагы аз-маз буто иштери уланса керек. Бул жактарда бүт магазиндер, соода түйүндөрү, авиакассалар, же болбосо кредит берчү банктар, эмне болбосун бүт баардыгы жылып атышат. Көрдүңүздөр, эмне үчүн бузуп жатат, тигиндей мындай деп биз туура эмес кабылдабастан эл дагы жапырт түрдө жардам беришибиз керек. Жогоруда биздин чыгарылыштарыбызда жүктөп өтүкпү? Аалымдарыбыз, биздин молда агаларыбыз, байкелерибиз ыйман жаатында илим алып жүргөн инсандарыбыз дагы айтты. Дал ушундай кызыл сызыкка чыгып кеткендин жообун биз кыяматта да жооп берип бүтө албайт экенбиз да. Андыктан ушул жерде эле туура түшүнүү менен биргеликте жолго чыгып кеттик деп айтыбы, снос дедиби, алар келип 1-2 күнгө же болсо канча убакытка берген болсо, ошонун учурунда батыраак чыгып кетишибиз керек да. Мына караңыздар, мына курулуштарды. Бул чекеси эле. Сол жакта да бар, көп жерлер чыгып кеткен. Мына өзү этаж үй, дом. Ал эми бул жака дээрлик аягандай көп чыгып кеткен экен да. Мына карасаңыздар. Эртең нарагыраак чыгылган болсо, почти бул жер азыр 2,5-3 метрде эле жол бар болчу да, тротуаргачы.
азыр бул жерде эң ири жол болуп калды. Албетте бул Абсамат Масалиев көчөсүндөгү жолдун четиндеги боздурулган чайкана, ар кандай курулуштарды, кызылсыз качып кеткен жерлерди мен сиздерге көргөзүп жатам. Нол жер дагы ушул жерден келчү да. Жамгыр жаганда шоркурагы бул жакка түшүп, эл өткөнү элге кыйынчылык, тоскоолдук жаратчу. Азыр эми кичине жолдор чаң, бир аз бутка чаңдар тийип атат, башка болуп атат, кийимдерибиз чаң болуп атат. Бирок чыдап коюшубуз керек. Буюрса Кыргызстаныбыз анын катарында Борбор калабыз экинчи Ош шаары дагы мынтип оңдолуп жаткан учур. Көрдүңүздөр? Ол жерден тегиз катар жол түшкөн болсо, мына канча жол бизге удобный болот. Студент болобу, аталарыбыз, апаларыбыз болобу, шаарга келген учурда кенен но кесир нол жерден басып өтүшөт. Сейил деген учурда же болсо шаардын тургундары деле кенен жүрүшөт десек болот. Түшүндүңүздөр да. Бул жактар өзүнүн ишин уланта берет. Мына, бул жерде да көрүүгө болот. Биз болсо дагы да болсо алдыга карай уланталы, ардактуу замандаштар. Бул Алай мечити Ош шаарындагы чоң мечиттердин катарын толуктайт. Аль-Бухари мечити деп айтылат. Жума намазы окулат, башка чоң намаздар да окулат. Аны менен катар эле медресеси да бар. Ал эми дал ушул жерге чейинки чыгарылышты тарттым мен. Келечектен тагыраагы Рамазан торговый центрден соода түйүнүнөн баштап ушул Аль-Бухари мечитине чейинки жерлерде мээрибиз кыдырды. Ош шаардык мээрче кечээ күнү кыдырып бул жактарды бүт бардыгын снос болгон жерлерди алгыла. Демек буйрук болду, аткаргыла. Кыргыз элибиз өнүгүш керек. Тар өзүбүзгө кыйынчылык жараткан көчө же болсо жаман көрүнүштөгү жер эмес, мындай. Орусча айтканда порядочный, иреттүү, өзүбүздүн тилде айтканда. Сонун жерде жашаганыбыз жакшы эмеспи деп жакшы сөздөрүн айтып атат. Гүлек келе деп атат. Гүл дагы эккен жакшы. Өнүккөн өлкөлөрдө гүлдүн эгилип, жана ушундай эле ушундай сонун шарттар түзүлүп турганы жакшы эмеспи? Мына караңыздар, наркы жогорку, наркы бет дагы кичине иретке келип калыптыр. Мен өткөн чыгарылыштарыбызда биз наркы немени көргөзгөм. Зайнабиднова тараптын районго чейинки, Ошский ичи районуна чейинки жерди көргөзгөм. Мунусунда да ушул жерди көргөзүп коеюн деп чечтим. Албетте, кармаган орусуңуздар кабыл болсун, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мусулман туугандар. Дал ушундай эгерде сиздерге да сунуш барып кала турган болсо, туура түшүнүү менен кабылдаңыздар. Кыргызстандын көпчүлүк жеринде сунуш болуп жатат азыркы учурдачы. Ушундай кана орусуңуздар кабыл болсун дейбиз. Жалпы эле кыргызстандыктарга жакшылыктарды каалайбыз. Ал эми мен Аль-Бухари мечитинде айланасын бир сыйра кыскача көргөзүп коеюн. Өткөнкү чыгарылыштарыбызда Аль-Бухари мечити алындыбы же болсо анын чекесиндеги жерлер эмне болду деген сурамжылоолор бар болчу. Азыр мен сиздерге көргөзүп өтөйүн ушул жакта. Мынакей, бул жерде атайын темирлер болчу. Ал жерлерди алып таштады. Мына кенен кесир бул жерде жүрсөңүздөр болот. Аль-Бухари мечити. Ошо. Алланын үйү. Кандай керемет кооз, караңыздарчы. Чет жерде жүргөн мекендештерибиз болсо сагынгандыр. Албетте, ар бир кыргыз сагынбай койбойт бул жерлерди. Өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн Кыргызстаныңда жүргөн кандай кооз, кандай сонун керемет. Нол жерде магазиндер бар болчу да, кандай десем, ар кандай буюм тайым же болсо ушул мусулманчылыкка керек болгон магазиндер бар болчу. Могул жакта дачы. Ал жактарды тазалап койду, көрдүңүздөрбү?
көрсеңіздер болады. Тазалық өзіңден башталып кетіп бар. Ошонусуңардай ар бир тазалыкты, жакшы жумуштарды өзүбүздөн баштайлы. Кыргызстандыктар. Азыр мен дал ушул жол чырактан өтөм. Районго чейинки аралыктагы кээ бир жерлерин да көргөзүп коеюн. Дээрлик жол чырактан өттүк мына. Бул жакта техникалар иштеп атыптыр. Шаардык мэриянын техникасы болсо керек бул. Ол жерде ар кандай тосмолор бар болчу. Зыян келтирген. Ушул тосмолордун бүт бардыгын алып таштады. Дээрлик бул көчөлөр эң эркин болуп калды десек болот. Мына мен оюмча бул жерди бүт бардын алып, андан кийин брусчатка же болсо асфальт түшүрсө керек. Бир жагы брусчаткага караганда асфальт дагы жакшы экен. Курманжанат кенебиздин атын алып турган көчөдө дал ушул тротуардын ордунда бурундары брусчатка басылган болчу. Брусчатка эч эле жакшы болбогондуктан анын ордуна асфальт басышкан болчу. Аягында жакшы жыйынтык көргөздү. 2 жылдан бери жакшы сыпатта көргөзүп турган учуру ухаланып кетпей, жаман нерсе чыгып кетпестен. Анан мына көрдүңүздөрмү? Жолго чыгып кеткен жерлер, мекемелер мына. Көрдүңүздөр, тиги жерге чейин. Могу жерлерди да көрдүңүздөр, Мына. Ушул жерден көргөзүп берейин. Мына мечиттин кырынан баштап могу жака чейин түздөлүп тур. Ушул жерден ушунча чыгып кетишкен экен, Карасаңыздар, ушунча. Почти могу жерге чейин чыгышкан экен. Көрдүңүздөр? Ушул жака. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 метр экен. 6 метр дагы көчүп кетеби, Кандай дейсиздер? Аллага шүгүрлөр болсун. Кыргызстаныбыз өнүксүн дейли. Бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктады. Дагы да болсо көчөлөрдөгү түздө оңдоо же болсо башка жакшы жаңылыктар менен сиздерге бөлүшүп турабыз. ТЖР каналына катталып коюңуздар, класс комментарий, жакшы сөзүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Рамазан айы кут болсун бардыгыңыздарга, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Жогоруда биздин иштеп жаткан мэрибизге, аны менен катар президентибизге, ажообузга, жогору жакта иштеп жаткан жакшы депутаттарыбыздын бардыгына ден соолук берсин. Алла таалам күч кубат берсин. Аман болуңуздар. Рамазан айы бардыгыңыздарга кут берекенин айлары болсун. Бүгүн дал ушул объекттерде көбүнчө курулуш тармагында моундай травертин тартуу боюнча эң мыкты усталардын эмгегин көргөзүп беребиз. Жана ошондой эле дал ушул усталардын номерин калтырып беребиз. Бул уста акелерибиз Кыргызстанга келип, Кыргызстандын булуң бурчунда, шаарларда, айыл кыштактарда бүт бардык жактарга барып, дал ушундай травертин тартуу боюнча түрлөрүн жасап, мындай сонун четко кылып жасап беришет. Дал ушул байкелерибиз боюнча кененирээк маалымат берейин. Номерлерин дагы калтырып коебуз. Азыр дагы бир ушундай жасалган эмгектердин биринде турабыз. Ассалам алейкум. Амансызбы? Кандайсыз? Жаркын байке. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргызстанга кош келдиңиз. Элибиз менен амандашып, анан эмгектериңиз боюнча тааныштырып, акчасын, суммасын жана ошондой эле канча убакытта бүтүрүп бересиздер экенин айтсаңыз болот. Салам алейкум, кыргыз эли. Туткан розаларың кабыл болсун, роза аямларың мубарак болсун. Бул жетки тиректин эмес, өткөн жылы кылганбыз, 1 жыл болду. Картамирова фасонда экстрой болот. Бу куёшка чыдамлуу, юуса болот. Жууса болот экен көрүүчүлөр. Күнгө чыдамдуу экен. Мына күн канча тийсе дагы саргарып, баргарып жаман болуп кетпейт. Канча убакытка чыдамдуу болот булага? 10 жыл гарантиясы бар. 10 жылга гарантия бар. Гарантиясы бул нема дегенде, мунун реңи өчүп кетсе, реңи өзгөрүп кетсе, шунга гарантия берилет. Атак mana fundamentlarga short chiqib tushib qolsa, unga garantiya berilmaydi. Atak mananing o'ziga garantiya beradi. Buni stenaga, dualga. Stenaga. Rang o'zgarib ketmaslikka. Мына көрдүңүздөр, пышык экен аябагында. Сон көрүүчүлөр, бул 1 жыл болуптур жасалганына же. Бул эмгектинчи.
атайын сіздерге сіздер дагы да болсо ушундай мыкты усталарды чакырыңыздар келсе, объекттерди оңдоткуңуздар келсе, сыртын ашпай кылып ушундай травертин жасаткыңыздар келсе, бул байкелерибизге байланышсаңыздар болот. Дагы да болсо ичкерде дагы көп жерлерин жасашкан үйдүн ичин. Көргөзүп берели, жүрүңүз ага. Суукка дагы чыдамдуу экен, күнгө дагы чыдамдуу, саргайып кетпейт. Киребиз. Мына эшикти да сиздер жасаган окшойсуздар, O'zbekistondan kelgan deyishgan o'zimiz. Өзүңүздөр орнотконсуздар. Көрөлү. Гүлдөр тартып, мындай кирпичтин бириккендерге окшош жерлерин кылып, окшоштуруп коюптур, сонун кылып. Кандай түрлөрүн жасайсыздар дагы? Biz jiddiy tredini bardıq turini jasaymiz. Qirg'izistonda bardıq aylar, shahar, ayil bardıq joyga borib yashaymiz. Ha, Bishkekka ham boraveramiz. Bishkekda ham ballar bor. Демек, Кыргызстандын булуң бурчун бүт бардыгына барасыздар. Барып, Баткен, Новкат, Кызылкия, Ош. Бул жагы Бишкек, Ысык көл. Bishkek, Issiqko'lga boramiz.